Саламатсыздарбы, ынтымактын берүүлөрүн түз эфирде кабарлар программасы улантат. Студияда мен Альбина Жолоева. Башкы прокуратура 12 ноябрь күнү Чүйдөгү номер 50 абактын мурдагы башчысы Имаш Телтаевди камакка алды. Ал убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин башкы көзөмөл органынан кабарлашты. Телтаев өткөн айда камактан 9 кылмыш киши качып кеткени жана абак кызматкерлеринин өлүмүнө жол бергени үчүн кызматтан алынган эле. Номер 50 абактан 9 адам 12 октябрга караган түнү абактын кызматкерлерин өлтүрүп качып кеткен. Аларды кармоо операциясы 10 күнгө уланган. Качкындардын 6 өлүп, 3 учурда камакта отурат. 12 ноябрда Жогорку кеңештин жалпы жыйынында депутат Акылбек Султанов Кыргызстанда дары-дармектер рецепт аркылуу бонус түрүндө 10 эсе кымбат сатылып жаткандыгын айтты. Анын айтымында дарыгерлер рецепт аркылуу бонус түрүндө 10 эсе кымбат жазып, ай соңунда дарыканалардан бонус алып жатышат. Депутат өкмөт өкүлдөрүнө дары-дармектер боюнча улуттук базаны тездетип, иштеп чыгып, ыраатка салууну тапшырды. Ал эми депутат Талайбек Масабиров болсо, Жалал Абад облусунун Базаркоргон районунун ооруканасынын жалпы абалы тейлөө шарты начар экенин көтөрүп, өкмөттүн көңүлүн бурду. Кыргызстанда бардык айдоочулар милдеттүү түрдө унаа камсыздандыруу полисин жасашат. Бул жараян келерки жылдын башында ишке ашары айтылып жатат. Камсыздандыруу төлөмүнүн наркы унаанын көлөмүнө жана баасына карап 2400 сомдон башталат. Аны төлөгөн айдоочуга 550 миң сомго лимит берилет. Бирок айдоочулар буга ишеним артпай турат. Алар бул иш кагаз жүзүндө гана калып, кырсыкка кабылган учурда ар кандай жүйөлөр менен иш аткарылбай калышы мүмкүндүгүн айтышууда. Айдоочулардын жарандык жоопкерчилигин камсыздандыруу Кыргызстанда жаңы жылдан тартып иштеп баштайт. Ага ылайык ар бир унаа ээси милдеттүү түрдө автокамсыздандыруу полисин жасаш керек. ОСАГОда, допустим, бир шофер, автовладелец өзүнүн жарандык жоопкерчилигин камсыздандырат, сыртка берген зыянын. Допустим, бир клиент бара жаткан жолдо башка бир машина автоунааны уруп алды. Или болбосо светофор болсун, магазин болсун, башка бирөөнүн имуществосун, мүлкүсүнө зыян келтирди. Ошол учурда камсыздандыруу компаниясы жарандын сыртка берген зыянын каржылап берет, төлөп берет. Камсыздандыруу полисинин баасы азырынча так бекитиле элек. Болжол менен жеңил унааларга 2400 сомдон башталары айтылып жатат. Камсыздандыруу полиси бар айдоочуга 550 миң сомдук лимит берилет. Эгерде унаа кандайдыр бир кырсыкка кабылса, ошонун эсебинен каржыланат. 550 миң сомдун 150 миң сому автотранспортко төлөнөт, имуществого төлөнөт. 200 миң сому пассажирлерге, бир медицинский жактан кеткен каржыларын аркылуу каржылай турган болуп, калган 200 миң сому бир ошол машинанын ичинде жаран каза болуп калса, ошого төлөнөт. Бирок айдоочулар компаниянын каржылап берүүсүнө ишеним артпайт. Алар бул жараян милдеттүү түрдө жүргөнү менен кагазда гана калып кетиши мүмкүн деген ойдо. Эгер мамлекет ошону жакшы кармап туруп, ДТП болуп бир нерсе болуп калган болсо, ошону мына Россияларда мисалдан таштап коюп кете берет урулган машиналарды. Ал жактан өзүнүн немесин төлөп жүрөт го, алардын уже кандайдыр бир процент менен неме болуп машинасын оңдоп беришет. Анан дагы ишти кыла бересиң. Бизде ондой кылып оңдошуна мен көзүм жетпейт азыр. Бизге чейин калып болуп жүргөн болгон дагы кагаз түрүндө өтө берет, самам деле эч ким төлөгөн эмес, төлөнбөйт. Өкмөт каяктан жардам берет эле, жардам бере албаган. Төлөп бере албайт. Бизде ого ишенич жок. Мен ишенбейм. Не себептен? Эми onun үчүн бумажный век деп коет. Кагаз баздык, кагаз аны нар жакка чуркатат, бер жакка чуркатат, акыры эч кандай результат чыкпайт. Акчаңы төлөп кала бересиң. Албетте баардык кырсыздык камсыздайт. Страховой камсыздандыруу компаниясын мисалы үчүн жөнөкөй эле адам көрүнгөн адам ача бербейт. Бул үчүн өзүнчө бир шарттары бар, өзүнчө бир капиталы болуш керек. Мамлекетте страховой надзор деген бар. Булар текшерип турат. Жылдык отчеттор болот. Мисалы үчүн бир жылдын ичинде канча аварий случай болду, ошону канчасын компания төлөп берди, канчасын төлөбөй койду. Ошолорду бүт страховой надзор мамлекет текшерип өздөрү эметип турат.
Буга чейин Каска компаниясы камсыздандыруу полисин жүргүзүп берген. Анда айдоочулардын каалоосу менен гана камсыздандыруу төлөмү алынчу. Полисти жасаган айдоочу кырсыкка кабылса, унаанын акчасынын 3,3%-ын төлөп берчү. Келерки жылы Кыргызстанга жаңы киргизилгени жаткан айдоочулардын жарандык жоопкерчилигин камсыздандыруу милдеттүү түрдө жүргүзүлөт. Кошумчалай кетсек, учурда КМШ өлкөлөрүндө айдоочуларга камсыздандыруу полиси милдеттүү түрдө иштейт. Акылбек Орозматов, Адина Досумбетова, Мунар Арзыбек уулу, Ынтымак. Ошто көмүрдүн баасы 5 сомго көтөрүлдү. Муну сатуучулар аба айынын температурасынын кескин төмөндөп кеткенине байланыштырышат. Ноябрь айынын башында кара алтынга болгон баа 4 сом 50 тыйынды түзгөн болчу. Суук түшкөн сайын баа көтөрүлөт. Себеби бизге деле кар жааганда көмүр алып келүү кыйын. Арзан сатсак биздин чыгымдарыбызды актабай калат дейт сатуучу Абдилла Ахматов. Ал кошумчалагандай көмүргө болгон бааны туруктуу сактоо мүмкүн эмес. Ошол себептен кышы бою азыркы баа сакталат деп айтууга болбойт. Кетсек, буга чейин шаар бийлиги кала тургундарына 3 сом 50 тыйындан арзандатылган көмүр сунуштаган. Ноябрь айында жаан-чачын көп болуп, аба ырайы туруктуу нормадан сакталбашы күтүлүүдө. Айрым райондордо температура 1 градуска төмөндөйт. Бул тууралуу Ынтымакка Кыргыз гидрометтин Оштогу аймактык башкармалыгынын бөлүм башчысы Бактияр Хасанов билдирди. Анын айтымында, ноябрдын экинчи жарымында аба ырайынын температурасы күндүзү 6 градуска чейин, түнкүсү 0-дөн 6-7 градуска чейин төмөн болушу күтүлөт. Хасанов кошумчалагандай, бул айдын аягында кар жаашы күтүлбөйт. Берүүбүздү дүйнөлүк жаңылыктар менен улантабыз. Германиянын Химмельпфорт шаарынын жашоочулары Санта-Клауска кат жолдой баштады. Жергиликтүү тургундар күткөн Санта бул ирет чанада эмес, кадимки почта ташуучу унаада келди. Жыл сайын Рождество майрамынын алдында почта кабыл алуучу бөлүмгө ар тараптан миңдеген каттар түшөт. Эң кызыгы, кат жолдогон бөбөктөр майрамга карата жоопторун алууга жетишет деп билдиришет. Германиянын чыгышында жайгашкан Химмельфорт шаарынын кичинекей жашоочулары өзгөчө конокту күтүп жатышат. Каалоо тилектер жазылган каттарын даярдап, Санта-Клаустун өз колуна тапшырууга даярданышкан. Ал эми Санта эски чанада эмес, почта ташыган унаада келди. Шаардагы почта кабыл алуу бөлүмүндө 600-гө жакын киши кызмат көрсөтөт. Ал жерге Рождество майрамынын алдында ар өлкөнүн жаш балдарынан миңдеген каттар түшөт. Өткөн жылы 300 миңден ашуун кат келген. Испаниядан, Италиядан, Австралиядан жана Жаңы Зеландиядан кичинекей бөбөктөрдүн каттары түшкөн. Мага дүйнөнүн ар тарабынан кат жолдошот. Жолдонгон ар бир катта жаш балдардын жаңы жылдык кереметке ишеним менен жазылган сезимдери камтылган. Көптөгөн каалоо тилектер, балдар үй бүлөдө жана жер жүзүндө тынчтык болсо деп тилешет. Андан кийин түрдүү оюнчуктарды жана таттууларды. Тоодой болуп үйүлгөн каттарды иреттөөгө Сантанын командасы жардам берет. Алар ар бир бала жооп алышат деп ишендиришет. Бул сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы кабарлар болду. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта да жайгаштырылган. Маалыматтар менен кененирээк Ынтымак Чекет КЖ сайтынан тааныша аласыздар. Мен сиздер менен кечки 6-га чейин коштошом. Иш күнүңүздөр көңүлдүү улансын.